Паландын кызы ажырашып келиптир, палан карыз болуп келиптир, палан үй сыноска түшүп калыптыр, паланчаны жеп коюптур. Не кереги бар силерге чанчы? Пайгамбарыбыз тозоктогу азапталып аткан адамдардын катарында мындай адамдарды көрдү. Темир тарак менен беттерин, иштерин аймап азаптап атты. Кээ биркилер айтышы мүмкүн да. Мен болгон нерсени айтам да. Болгон нерсени айтыш бул гыйбат. Адамдар чогулганда, баары чогулабыз да. Ошол жерде эмне кызытат билесиздерби? Сөздө эң кызыта турган нерсе бул эң ширин сөз, бирок арам сөз, ыплас сөз гыйбат. Ушакчылык. Ансыз кызыбайт. Эки адам башы бириктелесетин, футболдон сүйлөдү, же бирөө илимий деңгээлден сүйлөдү, бул кызыксыз болуп калды. Качан бирөөнүн этин жеп баштаганда не болот? Ошол кызыйт. Айрыкча анын кимдин эти ширинирээк болот? Эң көп тыюу салынгандын эти ширинирээк болот. Ал бийликтин эти ширинирээк болот, анан молдолордун эти ширинирээк болот. Ушул экөөнү жесе, жашоо кызыйт азмаз. Одан башка мындай жөнөкөй эле адамдын этин жесе, ал мындай деле ширин болбой калат. Бирок ушул нерселердин баардыгы тыюу салынган. Пайгамбарыбыз айткан: "Лухумул улама масмуматун" деп. Илимдүүлөрдүн эти ууланган деп. Аны этин жесе, гыйбат кылынган болсо, ал адам ууланат. Сөз түрдө өзүнүн касапатын тиет. Жана ошондой эле аткаруу учурунда жүргөн, элди жетектеген адамдардын кемчилдиги болсо да аркасынан сүйлөй берген, ал дагы чоң күнөөлөрдөн. Неге дегенде элдер бардакка үйрөнүп алат. Өздөрү эң кылытат го деп туруп беймарал болуп калат да. Пайгамбарыбыз айткан: "Мен кана юмину биллахи вал яумил ахир, фальякул хайран ау лиясмут." Ким Аллага ыйман келтирсе, ахиреттен үмүтү болгон болсо, ахиретке ыйман келтирген болсо, жакшы гана сөздү айтсын же айтпасын. Пайгамбарыбыз сапардан келатып, "Айна фулан ва фулан" деди. Эки адам чакырды да. Чогуу сахабалар менен келататылар. Риваяттарда бул Хунайндан келаткан эди. Ичинде жаңы мусулман болгондор бар, динди терең түшүнгөндөр бар, ыймандуулар бар, али ыйман жүрөгүндө оруна электер бар, ар түрдүү адамдар, разный. Биздей да. Ошондой эки адамды пайгамбар издеди көпчүлүктөн. Палан менен палан каякта? Беракка чакырган. Расулулла деп чыкты. Чыкканда жолдун жээгинде өлүп жаткан эшек бар. Эшек билесиздер, аны эч ким өлгөн болсо жебейт, шучекке эле ташталып калган. Бул жолдо келаткандыктан көмүлбөй сасып жаткан эшектин этин турат эле. Айтты дагы: "Факула мин жифати хаза." Мынау өлүмтүктүн этин түшкүлө дагы жегиле деп. Не деп айтат? "Иңзила" деди. Экөөңөр түшкүлө дагы мынай этинен жегиле деп. Дегенде алар таң калышты. Не деп айтат? "Иңзила факула мин жифати хазал химар." Түшкүлө дагы мынау өлүп калган эшектин этин жегиле деп түз эле тапшырма берди. Бирок бул деген сөз өлүмтүктүн эти адал деген нерсе эмес. Бул тарбия иретин, аны жей албайт эле. Жеген деле болбойт эле. Бирок жегиле деди. Неге деген аркасында маани бар эле. "Фаманилтума мин ирди ахикума анифан." Силер азыр гана бир тууганыңардын этин жегениңер, жеп ушу туура эмес иш кылдыңар го, баягы гыйбат кылдыңар го. "Ашадда мин акли минхам." Ошол нерсеңер мынаудан караганда оорураак деди. Андан көрө мынау өлүп калган эшектин этин жесеңер, бир аз жеңил болот эле деди. Разницасын түшүндүрдү. Эми канчалаган этин жеп келатабыз элестетиң. Мындан көрө эшектин этин жеп алган туурараак эсептелет. Пайгамбарыбыздын көз карашын эсептегенде. Ал кандай болот? Бирөөнүн этин жеген кандай болот? Бирөөнүн даражасын түшүрө турган кемчилдик. Палан өткөндө мынан тет. Палан өткөндө бирөө менен талашканда мындай деп. Палан бирөөдөн карыз алып мынтип коюптур. Палан үй бүлөсү ажырашып кетиптир. Не кереги бар ал нерсенинчи? Ушулордун баардыгы биз алардын этин жеген болуп эсептейт. Палан сал башкача түшүнүктүү экен. Палан мынал жагы билбей калыптыр. Палан бул жерде банкрот болуптур. Дагы бирөөсү мерден карызы бар экен. Ушунун баардыгы арам эт деп эсептелет. Бирок адамдын эти. Пайгамбар айткан, андан көрө силер эшектин этин жегениңер жакшыраак, анткени силер бир тууган мусулмандын этин жедиңер. Аллах Таала Кур'анда: "Вала ягтаб ба'дукум ба'да, аюхиббу ахадукум ан я'кула лахма ахихи майтан факарихтумуху." Худжрат сүрөсүнүн 2-аят. Силер бири-бириңердин этиңерди жебегиле.
Силер жакшы көрөсүңөрбү? Бири-бириңердин этиңерди өлгөн абалда жеген. Жаман көрөсүңөрбү депчи. Бул Куранда Алла Таала Хужрат сүрөсүнүн 2 аяттайт. Адамдын этин чындап жебейт. Бирок абийирин жегенде ошо адамды жеген эле болуп калат. Сөзсүз жеди дегенде, мисалы сиздер мен колум тиштеп жеп атасыздар, мойнум тиштеп жеп аткан болсоңуздар, баары эле болушат. Коёңго тиишпе депчи. Бирок ошол эле маалда биз бир эле денеден турбайбыз да, туурабы? Адамдын мындайча айтканда абийири дагы бар. Бул ичинде көзгө көрүнбөгөнү бирге турат. Бирөө жарым мен абийирим жеп аткан болсо, карап турсаңыздар, не деген адам болосуздар? Ушул этин жегендей эле бирдей деп Алла Таала Куранда айтат. Бирөөңөр бири-бириңердин этиңерди жебеңер. Мисалы, сизге бирөө айтып атат. Палан ушундай, анан бустан деп аябай жамандап этин жеп атат. Сиз угуп отурасыз аштачы. Зубашканы кармап коюп, күлүп аркасынанчы. Дагы кош риваятын айтып коесуз. Өткөндө мага да ушундай деген. Келиңиздер, биз мусулманбыз, мындай деп эле бирөө-бирөөнү жамандап атса, токта. Сен жаман көрөсүң ошонучу. Өзүң эле жаман көрө бербейсиңби? Мага айтпа анычы. Сен өзүң жаман көр, болду, бүттү. Мага айтпа депчи. Же болсо ал жаман экен, болду, ташта, всё, бүттү. Башталганда элечи, ал жаман экен, болду, таштап койгон. Неге бар ал жака аягына чейин кирип кеткеничи? Кыйбат деген нерсе 4 нерседен болот. Азыркы биздин учурубузда. Мурда тил менен эле болгон. Мисалы бир адам бир жакшы эле жүрөт, бул адам начар, жеп койду, антып койду. Мисалы Усман радыйаллаху анхуну адамдар кыйбат кылып ата акыры бийликтен түшүргөн. Өлтүрүшкөн да. Бул жеп койду элден, Куранга каршы сөз кылды, Алланын өкүмүнөн башканы кылды деп кыйбат кылып ата акыры даражасын түшүргөн. Мурда тил эле болгон да. Аны териштирсең чыгат эле. Кийин мына телефон жаңы чыккан убактарда сүрөттүн кыйбаты чыкты. Бирөөнүн беттерин алмаштырат дагы кийимин жалаңач кылып коет. Ошондой дагы жүрдү, вымогательство жүрдү го. Сүрөттү өзүңө жөнөтүп берет. Мурун агент кийин WhatsApp'тарда таркаган. Кийин ал дагы токтоду, Кудайга шүгүр, мыйзамды өлкөдө экен, таап жок кылып, аз адамдар коркуп деле калган. Бирок азыр деле кылса болот. Жөнөкөй телефондо каалаган кимиңиздер болсо ошону полный жалаңач кылып сүрөтүн чыгарып коет. Бул кыйбат, накта кыйбат. Ким ошону кылган болсо, анын абийирин төгүп атат, кыяматта жооп берет. Сүйлөгөн сөздү. Бул да искусственный интеллект бар. Мисалы биз аз хутба кылтабыз, сүйлөп атабыз. Ошо сөздөрдүн баарын чогултуруп бир программага салып туруп, текст жазсаң сүйлөтүп коет. Сизди сөгүнтүрүп коюшу мүмкүн, жалганда сүйлөт. Бул да кыйбаттын бир жолу, даражасын түшүрүш үчүнчү. Азыр интернетте жүрөт го. Устаз Абдушкур Нарматовдун элдер неге турасыңар? Дагы деле Кыргыз нефть компаниясы акцияларын сатып алгыла деп туруп, орусча, кыргызча сүйлөп салат. Бул жасалма видео алчы. Антип сүйлөгөн эмес, антип реклама кылбайт, бирок ишенип кетет көпчүлүк үчүн. Анан эң кызык жери видеонун дагы акыркы бир кесепети чыккан видеону дагы алмаштырып койсун. Аз айтканыбыз, ошол чоң устаздар ушу рекламаларды кылып жүрөт, аны мошенниктер жасап атат. Кеңири ал үчүн эмне керек? Бир компьютер, бир телефон болсо эле болду. Любой адамды видеодо каласа бирөөнү урдуруп коет, каласа бир туура эмес сөздөрдү видео кайрылып алат. Бул шариятыбызда илгертен айтылган. Бирөө бир кылмыш кылып келсе, сот алдында видео, аудио, сүрөт далил болбойт. Жалаң гана живой адамдар далил болот. Эгер жалгандан көөлөк өткөн болсо, кыяматта жооп берет аны. Бирок видео, сүрөттөр эсепке кирбейт. Мисалы палан зына кылыптыр деп туруп, ошо видео менен эч ким азаптабайт. Анткени азыр көрүп атасыздар, искусственный интеллект деп техниканын күчү менен өзгөртүп атат. Мунун баардыгы кайсы темага кирет? Кыйбатка кирет туганда. Кыйбат ушундай жолдор менен болсо дагы адамдардын даражасын түшүрүш. Ыйык Куранда вайлулли кулли хумазатил лумаза деген. Вайл деген тозок болсун, бардык тили менен бирөөлөрдү ушактап даражасын түшүргөн жана лумаза кыймыл аракети менен жанагындай видеолорду жасап, сүрөттөр жасап, аудиолор жасап даражасын түшүргөндөрдүн бардыгы вайл деген тозокто болот. Бул сүрөнүн тафсирин иншалла кандай азап болору толук айтылган, насип болсо Хумаза сүрөсүнүн тафсирин окусаңыздар чыгат. Ушинтип тили менен жана кыймыл аракети менен бирөөнүн даражасын түшүргөн, гыйбат кылгандардын азабы жөнүндө. Пайгамбарыбыз качан минбар Ми'ражга көтөрүлгөндө билесиздер, пайгамбарыбызга Аллах Таала атайын ойгок абалда денеси менен 7 кабат асмандын үстүнө көтөрүп, бейишти жана тозокту көрсөткөн. Ошол учурда тозокто азапталып аткан адамдарды көрсөткөн,
Пайгамбарыбыз тозоктогу азапталып аткан адамдардын катарында мындай адамдарды көрдү. Темир тарак менен беттерин, иштерин аймап азаптап аттыр. Ушундай адамдар турат, бетин ушундай аймайт, бет аймалып, кыйкырган абалда ушинтип башка денелер да каймалып кетет. Мындайча айтканда, жер айдаганда жөөк аласың го, суу кетет. Куд ошондой бул адамдардын денесинин изи калып атты. Анан тозоктун азабында кана ошол жер тер кайра бүтөт, кайра ушинтип азапталып, оорунун кыйынчылыгынан кыйкырып атты. Ошондо пайгамбарыбыз булар кайсы күнөөлөр менен азапталды дегенде, булар бети жок адамдар эле депчи. Бет тырмак адамдар эле. Кыйбаткан адамдар. Отуруп алып башка бирөөлөрдүн эттерин жеп, башка бирөөлөрдүн даражасын көтөрүп, жана айттык, ар эки адам башы бириксе эле бизге күнөө кылына бергендиктен жөнөкөй көрүнүп калганда, палан мындай деп кемчилигин айта берген, ошонун эсебинен күнәкар болот. Кыйбат өзү эмне өзүнө ушак дегенде, адамдын накты айыбын айтыш кыйбат. Кээ биркилер айтыш мүмкүн да. Мен болгон нерсени айтам да. Болгон нерсени айтыш бул кыйбат. Даражасын түшүрүп атабы? Ошол кыйбат. Анткени ал сөздү ал өзү укса кап боло турган деңгээлде болсо ошол кыйбат да. Ал эми жок нерсени айтсачы. Жок нерсени айтса бул доомат болот. Кыйбат плюс доомат 2 күнөө болот барабарчы. Кошуп ташып айтса да, кошуп ташып айтса 2 күнөө болот. Эгерде бар кемчилдигини башкаларга жарыя кылган болсо, поделиться кылган болсо эмне болот? Анда ал кыйбат болот, кыяматта мына ошондой азапталынат. Темир тырмактар менен бетин, мойнун жана ошол вайл деген тозокто күйөт. Аллах Таала өзү сактасын. Анан дагы шариатка кайтпайбыз туугандар. Көбүңүздөр нол иши кылып атканын тууруу дебестен муфти боласыздар да. Кыйбатты кылып туруп, кээде бирөөлөр эскертсе, "Кой, мына бирөөнүн этин жеп атасың, кыйбат" десе, жаңы өкүм чыгара аласыздар да. Мен өзүнө эми айтам керек болсо. Не өзүнө айтса кыйбатпай калам мисалчы. Мен керек болсо өзүнө дагы айтам пешинесин, ошон үчүн айттым. Onun мойну кыйшык, бирок өзүнө дагы айтам. Ол ууру, мен өзүнө дагы айтам. Эмне өзүнө айта алсаңыз эле халал болуп калат. Өзүнө айтасызбы, айта албайсызбы, баары бир кыйбат алчы. Мен ушундай ачык сүйлөйм. Ачык сүйлөсө, бирөөнүн кемчилдигин турлаштын жолу бар. Эмне жолу бар? Барып өзүнө айтыш керек. Эгер шеп болсо, арыз жазыш керек. Шеп, сиз нол иштерде ката кылып атасыз деп арыз жазып коюш керек. Эркин го. Баргандан зериксеңиз телефондон эле бардык башкармалык, бардык адамдарга бар. Ар бир кошунабы, тууганбы, ким болсо дагы жеке Facebook'tan, башка соц тармактарда бар. Болсо группадан паландын номери барбы деп таштасаңыздар, номерин таштайт. Анан голосой кылып жөнөтүп койсоң, ака мен сизди көрдүм эле, сиз ушундай не то жүрөсүз. Сәл кыйшалаңдап атасыз, ушул айыбыңыз өзүңүзгө айтып коюн десе кыйбат эмес булчу. Бирок паланды көрдүм эле, айнып калыптыр ал деп башка бирөөгө риваят кылган бул күнәкар болуп эсептелет. Паландын кызы ажырашып келиптир, палан карыз болуп келиптир, палан үй сноска түшүп калыптыр, палан паланчаны жеп коюптур. Не кереги бар силерге чанчы? Күнәкар болупчу. Же жардам бере аласызбы? Паландын кызы ажырашып кетсе ала аласызбы? Алсаңыз алың болсун. Айтып эмне кыласыз? Эми айтса болот. Паландын кызы ажырашып кетиптир, сен ортого түшүп берчи, алып берчи десе болот. Бирок анын абийирин төгүштүн не кереги бар? Палан банкрот болсо жардам бере аласызбы? Жардам бере алсаңыз анда палан банкрот болуп калыптыр, мен берсем жетпей атат, экөөбүз жардам берели десе, анда уруксат. Бирок жөн эле тарата бергендик, анын даражасын түшүрүш биздин өзүбүзгө зыян болуп эсептелинет. Кыяматта тоодой сооптор менен барганда ушул кыйбат кылгандыгыбыз себептен ошол адамга сообуздан беребиз. Муфлис деп коет. Бирөөнүн абийирин төккөндүгү себептен Алла Таала анын соопторун алып берет. Же сообу түгөнүп калса мунун күнөөсүн алып берет. Хасан ал-Басри сонун нерсе кылган. Хасан ал-Басри билесиздер, доорундагы аалым болгон. Не кылган? Ким аны ушактаса, билесиздер го, өзү негизи илимдүү аалымдарды көп ушактайт. Ошон үчүн пайгамбар айткан да, аалымдардын эти ууланган депчи. Ал ушундай ширин көрүнө берет. Аны дагы көп ушактаса, Хасан ал-Басри ушундай кылат экен. Белек даярдап туруп бирөөдөн берип жүрөт экен. Белек доставка кылып берет экен. Ал апарат экен, сизге Хасан ал-Басри мынаны белек кылып жөнөтүр. Десе алат дагы, анын аркасынан ушактап жүрөт да алчы. Алатта неге берипти десе, сиз ага өзүңүздүн жакшылыктарыңызды кыяматта өткөрүп берип аткан келеңиз, бир да даражасын түшүрүп, ошого ыраазы болуп бериптир. Арзан эле белет мисалы.
Не болушу мүмкүн? Мисалы, кичинекей. Анан чынында эле ошондой да. Кыяматка калтады ошондой. Ал эми Хасан аль-Басри өткөн эмне деп сүйлөдүң? Сөзүңө жооп бересиң, жүр деген эмес да. Аллага салып койгон, бирок кыяматка калып кетпесин, дальше кайталабасын деп туруп ушинтип доставка кылган. Эгер сиздин аркаңыздан бирөөлөр убакыты кеңири болуп, аябай эле эме кылып аткан болсо, сизди гыйбатта ушактап жүрсө, сиздерге лайфхак. Хасан аль-Басриден. Ушунда доставка жөнөтүңүздөр. Арзан. Телефон обложка жөнөтүрөсүзбү? 100 сомдук. Дагы не жөнөтүрөсүз? Обедке деп туруп, М-банкына 300 сом салып коесузбу? Белек депчи. Жооп келет. Неге дегенде, ушу мен мага соопторуңуздан өткөрүп берип аттыңыз эле мынакей. Сизге белек, рахмат депчи. Ушундай жол менен жеткирсек болот. Анан эскерте турган нерсе, кайсы бир жерде ушак айтылып аткан болсо, ошол жерден шыр токтотуңуздар. Токтоткон күч жетпесе, сизди эч ким тоготпосо чыгып кетиңиз. Анткени Куранда айткан: "Фала тaq'ud ba'da zikra ma'al qawmi zalimin." Эскертүү болгондон кийин, силер гыйбаттын күнөө экенин билдиңер да, дейт Алла Таала. Ошону билгенден кийин чектен ашкан адамдар менен олтурбагын деген. Сиз ашка төлөп койгонсуз, отурдуңуз, бирөөнүн темасы болот. Күч жетсе кегиле токтоткула. Адам этин жөө аш жейли. Чай ичкен келгенбизде аш жеңиздер. Сен жана отур, короче, биз сүйлөрөбүз дей турган болсо туруп кетиңиздер. Анткени сиз үчүн диниңиз керек. Антип күнөккө батпаңыздар. Анткени Алла Таала Каф сүрөсүнүн 18 аятында "Ма ялфизу мин кавлин илля ладайхи рақибун атид." Не адамдын оозунан сөз эле чыкса, эмне эле сөз эле чыкса да, кандай сөз, жакшыбы, жаман сөзбү? Эми жаман деген сөз чыгып атат да. Чыкса эле аны сөзсүз түрдө карап, жазып, белгилеп турган бар периште. Биз периштелерге иман келтиргенбиз да. Эми элестетиң. Зерикпей бирөөнүн даражасын төгөйүн дегениңиздерде, аны не кылыңыздар, элестетиңиздер, төгөт атасыздар. Анан айрыкча айтып атабыз го. Кээде эксперт боло беребиз. Бул палан мындай иштеп атат, мындай иштеп атат деп жогору жака деле, ылдый жака деле, сиз тоготпогондорго деле айтпаңыз. Өзүнө эми айтып кое берем деген шариатта жок. Өзүнө айткандан коркпосоңуз деле баары бир кыйбат болуңар, анткени даражасы түшүрүп атат. Муазга айткан жакшылык иштердин көп болушун, анан жамандык иштердин тосулуштун эң топтолгон жерин айтайынбы деген да. Ала ухбирку би малаки залика куллих деген. Мунун бардыгынын топтолуп турган эң ручкасын айтайынбы деген. Ал пайгамбардын колу менен тилине туштап туруп, куффу алейка. Жана не деп айтты? Куффу алейка хада. Мынаны тый dedi. Болду ушуну. Десе Муазат, я Расулулла, адамдар муну тили менен кылган иши менен жооп береби dedi. Шуну менен күнәкар болуп калабы дегенде пайгамбар ачуусу келип, сакылатка уммук депчи. Бир энесиз калгыр. Адамдардын бардыгы ушул адамдардын көпчүлүгү тилинин кесепети менен тозокко түшөт. Ошондон пайгамбар айткан, кимде ким эки жагы менен эки бутунун ортосундагы нерсени сактайм деп кепилдигин берсе, мен аны бейишке киргизгенге кепилдик берем. Оңой эле тилди сактаганга гарантия берели, зынадан сакталышын эки бутунун ортосуна кепилдик берели, аял беркекпи, пайгамбарыбыз кепилдик берген, бейишке киргизген. Оңой эле го деш мүмкүн да. Оңой эле, бирок оңой болбой атпайбы, ошону кыла албай атабыз. Ушунчалык биз түнт болуп атабыз, ушундай алсыз болуп атабыз, мунуга ал жетпей деп тилчи. Бул сөз айтылгандан кийин кайра кайтпайт бул нерсе. Айтканга чейин сиз ээсиз, айтылгандан кийин сиз кулусуз. Кыяматта жооп бересиз. Ар бир сөзгөчү. Дүйнөдө жооп берилбей калган болсо, кыяматта сөзсүз түрдө жооп берилет. Анткени адам тили менен же тозокко барат, же бейишке барат. Же төмөн түшөт даражасы, же үйдө көтөрүлөт. Же тили менен баш алынган адамдар болгон доорунда. Же тили менен өлүп аткан жеринен тирик калган адамдар болгон. Тили себептүү ажырашкан семьялар бар. Тили себептүү жарашып, элдешкен канчалаган душмандар бар. Тил себептүү кыяматта бүт суун өткөрүп берип өзү тозокко кирип кеткендер бар. Тил себептүү, ушул жакшы себептүү соопсуз барып дагы даражасы көтөрүлгөндөр бар. Ошондуктан муну кыйбаттан тилди абайлайлы. Бул тил же бизди бейиш кылат, же бизди тозок кылат. Айрыкча мына шайтан көп азга тилди мешитке келгенде, мешиттин ичинде эле нерсе кылгысы келет. Сыртта жүргөндө колдон келишинче бул айтылып аткан сөздөрдүн бардыгы силерге буйрук эмес, туура кабыл алыңыздар. Өзүбүз кыйрат коюп анан силерге үйрөтөбүз деген түшүнүк жок. Өзүбүз деле аракеттебиз, силер деле аракеттесиздер. Мынтип бири-бирибизге эскертпесек, пайгамбарыбыз тирилип келип,
ушул минбарга отуруп алып силерге эскертпейт. Пайгамбардын ишин биз кылабыз. Ошол азыркы айтып аткан сөздөрдүн баардыгы пайгамбарыбыздын айткан хадиси, Аллах Тааланын айткан аяттар. Ушуну менен эскертебиз. Пайгамбарыбыздын ишин баарыбызга жүктөлгөн, мындан кийин пайгамбар келбейт. Ошондуктан мына айтылган баяндар силерге аманат. Үй бүлөгө, өзгө сөздө турган бала чакага жеткиребиз жана кайсы бир жерде биз топтолгон болсок, ошо топтолгон жерлерибизде айтабыз. Гыйбат болсо токтотобуз. Анткени биз чынында ушундай коом болдук. Бирөөлөрдүн этин жеп, ушак менен жашап кала турган коом болуп калдык. Моюнга алайлы. Азыртан элестетели, кайерге чогулсак эле бирөөнүн абийир жөнүнө сөз кетет. Ушак айтайлы. Айтыңыздар, өзүңүн аюу менен эле жүрө береличи, бирөөнүкүнө киришпейли депчи. Адам өзүнүн аюу менен алектенген адам бирөөнүн аюун айтканга убактысы жетпей калат. Ошол өзүнүн аюу көп болгондуктан адамдар бирөөлөрдүн аюун айтып, ошо менен рахаттанат. Алла Таала өзү сактасын. Гыйбат деген чоң күнөө. Гыйбат кылгандар кыяматта ушундай бир оор абалда азапталынат. Алла Таала бизди ошондой азапталгандардын катарында болуудан өзү сактасын.